Программабызды улантабыз. Мына ушул ойлоп табуучулар биздин студиябызга келди. Бардыңыздар көрүп атасыздар. Ушул ойлоп табуучу балдардын мугалими бизде бүгүн Нурлан Жогоштиев агай. Жана ошондой эле тарбиялоонуучулар Мамытбеков Элдан, Бекжан Дүйшөбаев, саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы, жигиттер? Азаматсыздар. Могулардын бардыгы сиздердин жумушуңуздар. Биздин балдардын жумушу. Анткени биздин балдар ошо алтын түйүндө өздөрүнүн ошол техникалык чыгармачылыгын өркүндөтүү үчүн кружоктор бар. Ошол жактарга барып, ошондой бийлерди жасашат. Жакшы. Азаматсыздар. Тагыраак айтканда бул Элдан менен Бекжандын жумуштары, Келиңиздер эми ушуларды иштетип баштайлы. Алгач эле могу желдеткичтер, шамалдаткычтан баштабайлы, Бул сиздин жумушпу? Канча убакытта жасадыңыз? Бир күнүн ичинде жасаган. Бул болсо жөнөкөй эле үй шартында жазылат, батарейка керек болот, анан мындай проводторду биз үйдөн таап алат болуш керек. Анан жөнөкөй эле жерин бөтөлкөдөн эле жазалган да мындай кесип. Анан кийин үйдө ар бирибизде неме бар? машиненин, Тегичи машинелердин мындай моторлору бар, ушул моторго эле бириктирип жазалып койгон. Иштетип көрбөйсүзбү? Көрөлү. Кантип иштетебиз? Бул жакта атайын баскычы бар экен. Кана мен деген чачым учуп койсунчу. Өзүң жөө карат. Жакшы эле муздатып турбайбы? Сонун болуп турбайбы? Өчүрүп коюңуз. Келиңиз өчүрөбүз. Ташы өчүп калбасын. Жакшы. Бер учуп кетпесин деп эле ойноп турсуң. Келиңиз, дагы эмнелерди жасадыңыз? Келиңиздер. Бул жакта ушу атайын Бул мини дрель болот. Буну болсо үйдө мындай тактайларды кескенге абдан керек болот да. Ооба. Азыр эми Иштетип көрсөк мындай болот да. айланат экен, Айланат. Жакшы. Сиз кайсыл нерселерди Мен жасадыңыз? болсо мону ойлоп таптым. Бул болсо телефон зарядтагыч. Бияктан бул болсо майты флешка салып музыка уксаң болот. А бул болсо вентилятор аркылуу бияка эме келип, муздаткыч эметип иштейт. Мындай кылалы, элди камерага караталы, ушундай кылып иштетели. Мынакей бул жак шамалдаткыч менен. Шамалдаткыч менен ичине шамалдаткыч болсо ичине эми шамал урат. А бул болсо пока мен болсо мунун келечеги чоң деп ойлойм мен. Эмне кылабыз бул жумуш менен? Бул жакта экранда бар экен. кайсы жака телефонду сайып жанагы? Бияк жака бул болсо адаптердин эмесине саябыз, USB жагына. USB сагын жалып, биягына флешка салып, музыка уксак болот. А бул экран? Экран бул болсо мен телефондон алгам, телефонун домашний. Ошондон алып экранды кошулгам. Пока экран иштебейт. Бирок экранга ишке дагы киргизсек болот. Аны дагы бир аткара турган жумушу болот, Жакшы. Келиңиз, коюп коелу да кийинки. бул эмне деген араба? Кадимкидей эле биз ичип жүргөн суусундуктардан жасалган. Бул болсо эмеден Дөңгөлөктөрү. баклажкан эмесине, баклажкан крышкасын алып, термоклеймен клейлейбиз. А бул болсо резинка. А бул болсо жыгач. Муну үйдөн эле жазасы болот, термоклей менен балмуздактын таякчалары менен бири-бирине клейлеп, анан моторчук алып, аны кошуп жазап койсо болот. Муну айдасаңыз жүрөт, Ооба. Жакшы, кийинкисине өтөлү. Келиңиз дагы. Бул эмне болду экен? А бул болсо мунун пульту. Мынасы пульту. Пульт машинени ушинтип колдон эле жасап алсак болот. Эң эле жөнөкөй, мынакей ошол эле батарейка деп коебуз, ошол эле бөтөлкөлөр, дисктер ыргытпай сиздер ушулардан жакшы бир керектүү нерселерди ойлоп табат экенсиздер да. Кантип идеяны каяктан аласыздар? Биз болсо идеяны интернеттен алабыз, интернеттерден көрүп, ошону агай бизге дагы Нурлан агай жардам берет. Өзүңүздөр дагы кошумчалап өзүбүз да жасайсыздар, кошумча. Жакшы, агай. Ушуга окшогон балдардан канчасы тарбияланып жатат? Бир жылда канча баланы окутасыздар? Биздин ошол алтын түйүндө 1000ге чукул окуучулар бар. Мындан башка дагы көп кружокторубуз бар. Алар эл аралык деңгээлде олимпиадаларга катышат, конкурстарга катышат, республикалык деңгээлдечи. Ошол конкурстарга даярданышат балдарчы. Биздин алтын түйүндө ошол техникалык чыгармачылык боюнча бүт шарттар барчы. Балдардын шаардагы бүт мектептеги балдар, окуучулар келип кружокторго катышып турушат. Жакшы экен. Бекжан,
Могул жакта сиздин дагы бир жумуштарыңыздарда. Буну болсо мен жасагам. Бул болсо мындай керексиз эле мындай моторчук, анан кийин тиш жугуч щеткадан жасалган. Анан бул жерге жана зажигалканы светодиольник деп коет. Ошондойлордон эле тагып жасалган. А бул болсо кадимкидей эле оюнчук машиненин пульту болуп саналат да. Буну мындай күйгүзсөк көзү күйөт. А буну мындай кылсак асты жүрөт дагы жерди тазалайт. Мынакей бул жакта деген орун бар. Көрөлү да кантип иштейт. Буну мындай күйгүзүп коебуз да, басканда жүрөт. Мен ойной берейин деп коеюнбу? Жакшы, азаматсыз Бекжан. Азаматсыздар. Дагы аябай эле булардан дагы чоң Нияз, сенин жадыңда укмуш ойлоп табуулар бар экен. Муну кантип жүргүзөбүз? А бул болсо пока жүрбөйт. Муну жазып аткам мен. А буга болсо машинанын дөңгөлөктөрү керек. Бул болсо жүктөрдү көтөрөт. Бияка могу эмеге кнопкага жүк тийсе, контакт берип, жүк өйдө көтөрүлөт. А бул болсо фонарики кечинде. Караңгыда иштегенге турбайбы? Жакшы. Аябай сонун машина болот. Буюрса эң жүк көтөргөн оор дагы экен. Навороченный деп коет, орусча айтканда акыркы жабдыктар менен камтылган бир жакшы унаа болот экен. Ал эми бул болсо кран окшойт. Автокран бул болсо. Бул деле ошо жүктөрдү Көтөрөт. Бир жерден экинчи жерге коет. Буларга деле ошол моторлор кетти. Моторлор кеткен булар. Бир ушундай машинаны жасаш үчүн канча убакыт кетип атат? Мага бул болсо көп эле кетет, бул чоңдорго. А буларга болсо бир эле күн кетет. А буга мисалы үчүн канча күн кетет? Буга болсо 3 күндөй кетти. Жакшы. Айтсаңыз, мынакей бул деген чындыгында таланттуу балдар, канча дагы бизде Кыргызстанда таланттуулар көп, кичинекей болгондо дагы жаштары дагы, жашы дагы жаш болсо, бирок чындыгында акылдуу балдар. Ал эми ошолордун баардыгын эл аралык деңгээлге чыгарып, ошондой эле мынакей сынактар болот да, көптөгөн сынактар бар эл аралык деңгээлдечи, ошо ойлоп табуу боюнча ал жактарга буларга жолдомо алып жардам берсеңиздер кандай болот? Жакшы болмок да? Ошол жөнүндө ойлонуп жана планда барбы? Ошол алтын түйүндө өзүнчө ошол жардам берет балдаргачы. Ошо республикалык, анан эл аралык деңгээлде алтын түйүн жылда апрель айында биз 21-кылымдын жаштарыбыз интеллектуалдык жаштар аттуу конкурс бар, эл аралык. Ошол конкурстарга катышат балдар. Жерлерден келет, айыл жерлерден, республиканын баардык булуң бурчунан келет. Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан окуучулар келип, ошондой техникалык олимпиадалар болот. Демек, бизден дагы учубуз кур эмес экен, биздин да ойлоп табуучу балдар бар экен, аларга ушундай колдоо көрсөтүп атасыздар. Азаматсыздар. Жакшы, бул сиздер кадимкидей эле мектеп программасында эле окутасыздар, андан сырткары ушул ойлоп табуучулукка көбүрөөк багытталат окшойт. Техникага көбүрөөк басым жасайбыз. Мен өзүм кесибим физик болгон үчүн бул балдарга мен электротехникадан кружок өтөм. Ушул физикалык приборлорду, физикалык деталдарды, радио деталдар боюнча биз азыркы заманбап жаңы нерселерди ойлоп табайлы деген келечекте пландарыбыз бар. Жардамчыларыңыз көп буюрса. Анткени мисалы мындай эле биздин окуучулар жасаган бул электронный звонок деп аталат. Булар деле баары иштейт. Буну келечектеги планы азыркы жаңы автомобилдерде колдонсо болот, үй шартында колдонсо болот, үйдүн сыртына коюп койсо, мисалы кнопка менен басканда уже үйдө бирөө келди деп. Ал эми бул болсо, бул деле ошол азыркы заманбап автомобилдерге, техникаларга колдонсо болот. Бул ачкычты басканыбызда бул лампочка өчүп жана турган бир касиетти аткарат. Жакшы. Мындай кылалы. Бекжан, Элдан жай келери менен мен деген акчамды буларга сатып алганга коротпой эле сиздерге барам дагы чоң рахмет өлкөлөрдөн чогуу жасайбыз, Мен да үйрөтөсүңөр. Сиздерге чоң рахмат. Бекжан, Элдан азаматсыңар. Мунуңардан жазбагыла дагы көптөгөн нерселерди ойлоп тапкыла, Азаматсыңар, өлкөбүзгө жакшы, керектүү, пайдалуу затта мындай нерселерди ойлоңуздар, азаматсыздар. Негизи эле ошо сиздерге рахмат келип бергениңизде
силерге Кыргызстанга эле эмес, дүйнө коомчулугунун жашоосун жеңилдете турган, дүйнө коомчулугуна керектүү бир жакшы ойлоп табууларды чыгарасыздар. Биз ишенебиз. Ылайым эле ошондой болсун. Сиздерге ошону каалайбыз. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Ар дайым ушундай таланттуу жаштарды, балдарды колдоп жүрө бериңиздер. Рахмат балдар. Сиздерге да. Рахмат.